Өзүңүздөр билесиздер, биз Ысык көл десе эле жайкы көл салымын элестетебиз. Бирок Кудайга шүгүр, кийинки убактарда кышкысындагы тоо лыжа базалар ачылып, иштер жакшы жүрүп жатат. Бирок ошондуктан сиздердин көңүлүңүздөрдү бир нерсеге бургум келет да, бул жол маселеси. Өзүңүздөр билесиздер, Ысык көл областында Шакекче жолу деп айтылып келе жатат. Күнгөй тарабындагы жолдо пландар бар, иштер жүрүп жатат. Ал эми Тескей тарабындагы жол боюнча бир дагы сөз айтылбайт да. Бир дагы сөз айтылбайт. Мына кийинки өкмөттүн эми айтпай эле коеюн, баардык бийлик бутактагындагылардын баары ушул көл маселесине келгенде ушул Тескей тарабындагы жол такыр калып калган да. Бул эми өзүңүздөр билесиздер, стратегиялык жол. Кыргызстандагы салынып аткан жолдордун жалгыз биз карап көрдүк, жалгыз ушул Ысык көл областында Тескей тарабындагы жол эч жерде жок болуп атат да. Ушуну көңүл барсаңыздар. Бул Ысык көл областында эми бул туризмди өнүктүрүш үчүн айыл чарбасын да көтөрүш керек. Өзүңүздөр билесиздер, айыл чарбасында быйыл абдан оор жыл болуп атат. Ал айыл чарба продукцияларынын бааларынын төмөндүгү, картошканын, чесноктун төмөндүгү бааларынын абдан айыл чарбасына оорчулук келтирип атат. Ошондуктан ушуну көңүлүңүзгө алсаңыздар, Союз убагында баягы курулган жолдун сапатынан эле бүгүнкү чейин чыдап келатат. Кумтөр ачылып атканда биз ойлогонбуз, үмүттөнгөнбүз, кумтөр ачылганда ушул Тескей тарабындагы жол жасалат деп. Бир иш жасалган жок. Мына эми кумтөрдүн өзүнүн ишин аяктап келатат. Ошондуктан ушул маселе боюнча көңүлүңүздөрдү буруп, кийинки жылда ушул көлдүктөрдү бир жакшы жаңылыктар менен сиздерди сүйүндүрөт деп ишенем. Ошондуктан ушуга көңүл бурсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Калган 1 мүнөт убактысын Самаев Урмат мырза сурап атат. Берип коелу, урматтуу депутат.